Бүгүн пайдаланууга берилип жаткан бул имарат өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Ош шаары боюнча башкармалыгынын номер 85 өрткө каршы куткаруу бөлүгү. Жаңы имарат ыкчам иштөөгө ылайыкталып, жаңы стандарт менен салынган. 22 вот таких аварийно-спасательных машин. И вот тогда мы получали и Hilux. Башкармалыктан билдиришкендей, бул бөлүктүн куткаруучулар үчүн жаңы кеңсе абдан зарыл болгон. Анткени эскиси авариялык абалда болчу. Азыркысында заманбап компьютердик жабдуулар, эс алууга ыңгайлуу керебет, ашкана, жуунуучу жай, ден соолугун чыңдоого ылайыкталган спорт залы да бар. Шаар боюнча 6 өрт куткаруу кызматы бар, ушулар сакталып келген. Бирок тилекке каршы жанагы өрт өчүрүүдөн, адамды куткаруудан, суицид иштерин аткарып келгенде баягы ориентир менен кирип, мындай болжолдоп кирип, машиналар батчу, бирок мындай жай кирчүбүз да. Эми азыр келип чыгуубуз дагы, келүүбүз дагы бат болот да, бул мындай имараттар мененчи. Насос литр секундага 41 дегенде 40 литр суу алат. Жаңы бөлүк менен кошо 2 унаа атайын жабдыктары менен кошуп алынган. Алар эски техникаларга салыштырмалуу ылдам жүрүп, суу чачуучу механизмдери оңой иштейт. Өлчөмү жагынан, габарит жагынан минимализированный неме жакта иштелип, ошондой эле бул жердеги өрт техникалык шаймандардын ошондой эле ошол камтылгандыгы негизинен мудагы суунун сыйымдуулугу 5 тонна, ошондой эле көбүктүн сыйымдуулугу 500 литр. Ошондой эле бул жердеги өрт өчүрүүчү өрт техникалык каражаттардын мындайча айтканда жетиштүү түрдө камтылгандыгы боюнча курулуп жаткан маалында Бул мекеме быйыл демөөрчүлөрдүн жардамы менен салынган 4-чү объект. Ал эми мамлекеттагы жаңы имараттарды курууга салым кошуп жатат. Эскилиги жеткен имараттарда отурушат да, анан бул болсо уже Кудай буйрса бул жылы 4-тү ушу Корея долбоору менен курабыз деп атабыз. Андан сырткары ушу өкмөт башчыбыз дагы неме бөлдү, акча каражатын бөлүп, мынакей бул жылдын жанагы капиталдык курулуш беренесине 19 ушундай болгон өрт куткаруу бөлүктөрүн жаңыдан куруу боюнча акча каражаттарын мамлекет бөлүп атат. Эске салсак, акыркы жылдары өзгөчө Кырдаалдар министрлигине жакшы көңүл бурулууда. Техника менен камсыз болуусу 120%га жеткен. Саганы турабыз. Бүгүн өнөктөштөрүбүз Сыймык Марат уулу, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары. өрт өчүрүү бөлүктүн курулуп жаткан маалында кыйынчылыктар болбой койгон жок.